калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Саламатсызбы угарман? Эфирде Тогуз-Тура FM жамааттык радиосу. Микрофондо Анара Маметова. Тогуз-Тура районунун Казарман айылынын тургуну Асел Садырова 2 баланын энеси. Бала кезинен бери жаа атканды жакшы көрүп келген. Бирок спорттун бул түрүнө 2016-жылдан бери машыгып баштаган. Башкы максаты Кыргызстандын желегин желбиретип, намысын коргоо. Асел Садырова эл аралык спорт мелдештердин жеңүүчүсү, абсолюттук чемпион болуп келет. Бул наамдарга жетишүүгө көптөгөн этаптарды басып өткөнүн айтып берди. Жаа аттуудан аябай рахат алам. Өзүмдү жоокер кыздардай, баатыр кыздардай сезем. Колман келип, кыргыз элимдин желегин желбиреткенге дагы чоң өбөлгө берип атат. Өзүмдүн атымды өзүм да чыгардым десем жаңылышпайм. Кызыккан майын чыгарып, ошондон бир жакшы балдарды да окутуп, кыздарды да окутуп аткан хоббилеримдин бири болуп атат да азырынча. Эл аралык мелдештердин чемпиондору болдум. Кыргызстанда абсолюттук чемпионмун. Сырткы мелдештерге барып, жеңиштүү кайтып келатам. 2016-жылда көчмөндөр оюнунун 3 орундагы чемпионумун. 2018-де чемпион болдум, 1 орунда. Ал эми 2022-жылы Турцияда өткөндө мелдеште 3 орундун ээси болдум. Көптөгөн жеңиштерим бар. Бул жеңиштердин медалдын 2 бети болот дегенде, жеңиштеримдин 2 бети бул өтө чоң иш деп же болбосо машыгуу деп эсептейм да. Адам машыгып күнүгө изденип турбаса, ал ийгиликке жетпейт. Асел Садырованы бул спортко кызыгуусу алып келген. Ал бул жашоодо адам каалоосуна жетүүгө бүт аракетин жасап көрүш керек деп эсептейт. Байыры заманда деле бул эркектики, бул аял киши жашаш керек дегени менен баатыр айымдар башкарган, эл башкарган, элин жерин коргон айымдар тарыхта калган. Мына ошолорду мисал келтирсе болот. Болгондон кийин азыр эмне үчүн жок болбош керек деп ойлойм. Спортчунун жаа атуусуна ата-энеси, бир туугандары, балдары ар дайым колдоо көрсөтүп, дем күч берип келгенин айтып, жаштарга кеңешин айтып өттү. Бул жаа атуулу кайсы түрүндө болобу, мен ата-энем абдан жакшы колдоп келишкен, туугандарым да колдойт, кыздарым да сыймыктанат. Бул мага дагы стимул, мотивация берет сөзсүз түрдө. Кайсыл эле спорт, кайсыл эле тармакта карабасын, аябай чоң эмгек керек. Изденүү болсо, анан каалоо болсо сөзсүз түрдө ийгиликке жетишесиң. Спорт адамдагы мыкты сапаттарды калыптандырууга жардам берет. Анда ийгиликке жетүү үчүн талыкпастан машыгуу керек. Сиздер менен мен Анара Маметова болдум. Тогуз-Тура FM жамааттык радиосунун уктуруусун угалдыңыздар.